Урматтуу мекендештер, бүгүн сиздер менен кайрадан мен Акжол Абдукеримов, эл аралык коргоо көмөктөшүү борборунун координатору. Бүгүнкү биздин чыгарылышыбызда Россия Федерациясына баруунун кийинки баскычтары жөнүндө сөз жүргүзөбүз. Так айтканда, кайсы документтерди жолго камдап алышыбыз керектигин. Мурунку видеобузда паспорттор жөнүндө айтып кеткенбиз, дагы бир жолу кайталап коелу. Россия Федерациясына барыш үчүн жарактуу жарандык паспорт же болбосо ички паспортуңуз болуш керек. Ал эми жашы жете элек балдар үчүн жарактуу жарандык паспорту болуш керек. Булардан сырткары дипломаттык паспорт жана кызматтык паспорт менен да барса болот. Бирок биздин аудиториянын басымдуу көпчүлүгүндө мындай паспорттор жок деп ойлойм. Ошондуктан буларга токтолбой эле кетебиз. Мындан сырткары, паспорттардан сырткары дагы бир документ болуш керек, страховой полис. Биздин жарандардын басымдуу көпчүлүгү страховой полисти Россияга барып, жумушка орношкондон кийин гана ойлоно баштайт. Бирок бул полисти алдын ала даярдап алсаңыз, бир топ көйгөйлөрдөн алысыраак болосуз деп ойлойм. Биринчиси, Россия Федерациясынын номер 114 Россия Федерациясына кирүү жана Россия Федерациясынан чыгуу жөнүндөгү федералдык мыйзамынын 27 статьясынын 5-пунктуна ылайык, эгерде страховой полис жок болсо, чет өлкөлүк жарандын же жарандыгы жок адамдын Россия Федерациясына кирүүгө тыюу салынат деп көрсөтүлгөн. Экинчиси болсо, Россия Федерациясына баргандан кийин жумушка орношо элек аралыкта бир кокустук болуп ооруп, сыркап кала турган болсоңуз, ушул алдын ала жасалган страховой полистин жардамы тиет. Зор таасир болот. Ошондуктан мына ушул айтылып кеткен жагдайларды эске алып, страховой полисти алдын ала даярдап алсаңыз жакшы болот. Страховой полисти Кыргызстандын аймагында да даярдаса болот, аны туристтик фирмалардан сурап жасап алсаңыз болот ошол жерде. Дагы бир керектүү документ бул билимиңер тууралуу документ. Кыргыз Республикасы Евразия экономикалык биримдигине мүчө болуп кирген күндөн тартып, Кыргызстандын жарандары Россия Федерациясында орус тилин жана Россия тарыхын билүү боюнча тастыктама алышынын кереги жок. Макулдашуу боюнча Кыргыз Республикасынын аймагында берилген билими тууралуу документтер Россия Федерациясынын аймагында таанылат. Эгер сиз медицина, фармацевтика, юриспруденция же педагогика тармагында иштейм десеңиз, анда билимиңиз тууралуу документ атайын таануу процедурасына өтүүгө тийиш. Кийинки документ эмгек стажыңызды тастыктаган документ же так айтканда эмгек китепчеңиз. Жогоруда айтылган Евразия экономикалык биримдигинин макулдашуусу боюнча Кыргызстан жарандары Россияда иштеген убактысы социалдык камсыздоо максатында жалпы эмгек стажына эсептелет, саналат. Эми бу жерде социалдык камсыздоо деп айтып жатабыз, буга пенсиялык камсыздоо кирбейт, буну эске алыңыздар. Мына ушул документтерди камдап жолго чыксаңыздар болот. Ал эми бүгүнкү чыгарылышыбыз аяктады. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Чыгарылышыбыз жаккан болсо жакты деген белгини басыңыз. Суроо, комментарийлериңиз болсо жазыңыз, албетте жооп беребиз.